Айчүрөк Халбаева уулунун дене табы көтөрүлүп, республикалык инфекциялык ооруканасына алып келген. Биз ушу кече келдик. Анан бул жөтөлүп атат. Ошол октябрь айында 2-3 жолу жөтөлүп ушундай болду. Анан температура болгон жок эле, кече эле обедте сразу эле 38 болуп кетти. Анан ошого поликлиникага барсак, бул жакты жиберди. Вирусный инфекция деп койду. Бирок өзү жакшы эле. Ошо тамак эле жөтөлүп, анан кичине температурасы болгон, келгели бери бирок температура болгон жок, жакшы эле. Канча күн? 2 күн болду бүгүн. Билбейм эми. Пока азыр жакшы эле. Ал эми Рыскан Жолчубек кызы кичинекей кызы сасык тумоолуп түнү дем албай калгандыктан ооруканага келген. Бейтаптардын көптүгүнөн орун жок болуп коридорго жаткырылган. Кызым үчүн буга дагы макулмун дейт. Кызым 2 жаш 2 ай, грипп, осложнение болуп, пневмония өтүп кеттир. Кече күнү келгенбиз. Эми температура болуп, анан эми дем алганы кыйындап баштаганда, воскресенье түнүндө. Анан поликлиникага барганбыз, анан алар бияка жиберишти. Ошо жат. Билбейм, азыр айткан жок, эми 2-3 күн байкашат го. Азыр жакшы эле, бирок дагы деле дем алганы кыйын да жатканда. Бирок жөтөл жок. Места жок. Ооба, анан балабыз үчүн макул болобуз да. Бирок коридор деле мындай, коридор болгону менен жылуу. Анан укол да өз убагында сайылат. Ошого карап анан жаттык больницага. Учурда 400 орундуу республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында бейтаптар бөлмөлөргө батпай коридордо жатканга аргасыз. Ал тургай балдар менен чоң адамдар дагы бөлүнбөй баары бир жерде дарыланышууда. Мындай жагдай азыр эле эмес, жыл бою кайталанып келет дейт дарыгерлер. Ошол менен бирге дарыгер Назгүл Мамбетова күздө курчуган ооруларды алдын алуу тууралуу буларды айтып берди. Азыркы убакта сезон курч респиратордук оорулар боюнча сезон болуп жатат. Азыркы биздин бөлүмдө көп эле респиратордук оорулар менен жатышат. Бул кадимки эле сезондук оору. Аба аркылуу жугат. Вирус 5 түрү бар, респиратордук оорунун 5 түрү бар. Бул грипп, парагрипп, аденовирус оорусу, РС инфекция, анан риновирустук. Эми алдын алуу азыр эми специфический профилактика деп коет, профилактикасы бар. Бул гриппке каршы вакцина алуу. Бул эми бир эле грипп боюнча, бул бизче айтканда, кыргызча айтканда сасык тумоо боюнча вакцинасы бар. Вакцина алып, бул октябрь айында вакцинация өткөрүлдү. Бизде ошол вакцинаны алыш керек биринчиден. Экинчиден, ооруп калган бала болсо, аны тез арада башка ооруган балдардан бөлүш керек. Бир бөлөдө болсо бөлүмдү башка бөлмөгө бөлүп коюш керек баланы. Кайнак суу көп бериш керек. Негизи эле суюктук көп бериш керек и температурасын карап туруш керек. Температура 38,5тен ашса, температураны түшүргөн дарылар бар. Парацетамол, ибупрофен, ибуфен деген дарылар. Ошолор менен түшүрүш керек. А эгерде ага чейин болсо, анда баланы кадимкидей эле жеңил кийинтип, суюктук көбүрөөк бериш керек. Комнатаны бат-бат желдетип туруш керек. Уборканы жакшы кылып туруш керек. Именно влажный уборканы. Эми азыркы тапта бизде бөлүмдө жалаң балдар жатат. Кичинекей ымыркай балдар, 1 жашка чейинки балдардан көбүрөөк десем болот азыркы тапта. Бул контакт көбүнчө эле үйүндөгү балдардан, көп эле коллективге барган балдар, детский бала бакчага барган балдар, ошол аркылуу жуккан көп ымыркай балдар түшүп атат. Ошондой эле ата-энеси ооругандан кийинки бирден бир себеби болуп атат. Эмдөөнүн эң биринчиден кичинекей балдар, бул 6 айга чейинки балдар кылынбайт. Бул чоңураак балдарга кылынат, бирок кылыш керек. Сасык тумоо болгону менен азыр сезон эмес деп айтам. Мындай сасык тумоонун саны азырынча көп эмес, былтыркыдагыдай эле, бирок вакцинаны алып коюш керек. Азыр бардыгы бизде 39 бала жатат. Анын ичинен 22си 1 жашка чейинки балдар, калганы 5 жашка чейинки балдар.
Оорукананын ичине батпай сырткы коридорго чейин бейтаптардын чыгып кетиши акыркы учурда жугуштуу оору менен кайрылган жарандардын саны өсүп жатканынан жана оорукананын орун жетишсиздигинен кабар берет. Мындан улам республикалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев учурда өкмөт жана саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан оорукананын жанына жаңы имарат салуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгиледи. Биздин мына жугуштуу ооруларды кабыл алуу бөлүмүндө негизинен жыл бою эле адамдардын кайрылгандардын саны көп. Себеби дегенде кеч күз мезгилинде, кыш мезгилинде бизде жана сасык тумоо оорусу менен кайрылгандардын саны, ошондой эле жанагы дем алуу органдардын вирустук инфекцияларынан кайрылгандардын саны көбөйө баштайт. Жаз жай айларында негизинен мына курч мүнөздөгү ашказан, ичеги оорулары дагы, жугуштуу оорулары дагы көбөйөт. Ошол себептен бизде негизинен жыл бою эле бизде кайрылгандардын саны көп. Анан эми азыркы учурда ала турган болсок, мына биздин оорукана негизинен 400 орундуу оорукана болуп эсептелинет. Бул Кыргызстанда бирден бир жалгыз оорукана. Башка ооруканаларда мындай бөлүмдөр гана бар. Башка региондарда, бизде Кыргызстанда 400 орундуу оорукана. Ошол себептен бизге кайрылгандардын саны негизинен көп болот. Анан бизге кайрылгандардын көбү, мисалы үчүн ала турган болсок, бир суткада, бир күндөн бир сутканын ичинде где-то бир 200-дөн 300-гө жакын адам кайрылат. Алардын бардыгы жана тез аранын ичинде карап, көрүп, диагнозун коюп, анан жардам беришке туура келет. Ошол себептен биздин оорукананын да бир өзгөчөлүгү, биз келген адамдарды сен жанагы направлениең барбы, башка документтериң барбы деп биз алардан сурабайбыз. Биз ошол келген оорулардын айтканына жараша биз ошолорду кабыл алып, эгерде биздин ооруканада жардам көргөзө турган болсо, биздин ооруканага жаткырып жардам беребиз. Эгерде мындай жөн эле консультация бере турган болсок, анда ушу консультация берип, өзүнүн үйүнө же болбосо жанагы үйлөрдү дарыгерлерге көрсөтмөсүн жазып берип, ошол жака жөнөтөбүз да. Ошол мисалы үчүн эгерде биз 300-га жакын орунду кабыл ала турган болсок, алардын ичинен бизге где-то бир 100-га жакыны биздин ооруканага жаткырылат да, күндө, бир суткада. Бул ушундай чоң нагрузка менен иштеген ооруканалар Кыргызстанда бирден бир ооруканалардын бири болуп эсептелинет. Орун маселеси ошондой эле биздин биздин негизги турган зданияларыбыздын бардыгы эң эле жашы биз турган ушул турган здание бул 89-жылы курулган. Ошондон бери бир дагы капитальный ремонттон өткөн эмес. Негизинен биз өзүбүздүн күчүбүз менен өткөрүп жүрөбүз. Мурда эски зданиялар 50-жылы курулган зданиялар бар. Алар мына бүгүнкү күндө 3 бөлүмүбүз ошол жакта турат. Ошо жетишпегендиктен мына биздин саламаттык сактоо министрлиги өкмөт тарабынан жардам берип, ушуну дагы кошуп берели, дагы куруп берели деген маселе көтөрүлүп, биз дагы көтөрүп атабыз. Анан ушул маселени ушул жана Корея мамлекети менен, Южный Корея мамлекети менен атайы келишим түзүлгөнү жатат. Ошол түзүлүп эгерде ошол аткарылып кете турган болсо, анда биздин дагы кошумча 130 орундуу жаңы здание курулуп калса, анда биз үчүн абдан жакшы болот эле да. Ошол жерде жана кабыл алуу бөлүмү дагы болот эле. Анан жана башка дагы кайра жандандыруу жана лабораториялык службалардын баары ошол жерде болуп, өзүнчө бир жакшы болот эле да. Анан биздин ушул жана жугуштуу оорулардын ооруканасынын дагы бир өзгөчөлүгү бар да. Мисалы үчүн, эгерде биздин ооруканага мисалы үчүн ар бир кээ бирлер аба аркылуу жугат, кээ бир убакыттар тамак аш аркылуу жугат, кээ бир убакта жана контактный путь деп коет, жана эле кол аркылуу, колдун эмесин аркылуу жугат. Ошол себептен биз эгерде биздин ооруканага келип жаткан уже айыгып кала турган, айыгып келаткан оорулардын үстүнө кайра дагы жаңы ооруну жаткырганга да болбойт да. Себеби дегенде ал кайра ошондо жугуп, бири-бирине өтүп, ошол себептен жана биздин оорукананын палаталары боксированный же болбосо полубокс деп коебуз. Боксированный деген бул бир палатада жатып, эч кандай башка оорулар менен контакт болбой ошондон жана чыгып кетет да. Бул жерге негизинен биз жанагы кызамык, кызылча ооруларын жанагы
ветеринарный оспа деп коебуз, жана сибирский язва жана башка ошол ооруларды ошол жерге жеткирабыз да. Башкаларында негизинен баардыгы боксированный палата, полубоксированный палата деп коет. Анткени негизинен контакт болбош керек да. Ошол себептен биздин оорукананын өзгөчөлүгү ушундан дагы болуп эсептелинет. Былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жылы негизинен бизге бул сасык тумоо менен же болбосо жанагы курч мүнөздөгү вирустук инфекциялардын кайрылгандарынын саны былтыркыдан көп деп айта албайбыз. Негизинен азыраак. Бирок мына азыр суук дагы прогноз берип атышат. Ошол жана четвергден баштап кайра да кар жаап суук боло баштайт деп, ушул убактарда кайра көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Азыр жаткандардын саны кээде 400га жакын адам жатат. Температура болдубу, болгон жокпу? Көп чыккан жок. Ичи кандай өтүп атат? Канча маал өтүп атат бир күндө? 7-8. Республикалык инфекциялык ооруканага күнүнө жок дегенде 200дөн 300гө жакын адам кайрылууда. Алардын басымдуу бөлүгү ичеги жана сасык тумоо менен ооруган жаш балдар. Андыктан ооруну өтүштүрбөй убагында бейтапканага кайрылып, дарыгерлердин көрсөтмөлөрүн аткаруу тез сакаюуга мүмкүнчүлүк түзөт.